аймак, айыл чарба, билим берүү, ишкерлик, инновациялык долбоорлор, өлкөнүн жана инсандын өнүгүүсү жамааттык медианын эл собол программасында ар шаршемби 13:00 жана жума 12:00. Бизге Facebook, YouTube'дагы жамааттык медиа баракчалары аркылуу кошулуңуз. Ошондой эле аймактардагы жамааттык медиа радиолорунан угуңуз. Кутман күнүңүз менен көрөрман жана угарман. Жамааттык медиа студиясында эл собол программасы өз эфирин баштайт. Эфирде мен Айгерим Кулатбекова алып баруудамын. Бүгүн 31 октябрда дүйнөнүн көп мамлекеттеринде, анын ичинде Кыргызстанда дагы акча топтоо күнү белгиленет. Бул күн бизге акчаны туура башкаруунун маанилүүлүгүн эске салат. Биз бул эфирде акча топтоо эмне үчүн керек, финансылык коопсуздук жазыгы деген эмне жана инвестицияга кантип туура кылыш керек деген суроолордун тегерегинде маектешебиз. Ал үчүн студияга экономист, финансылык сабаттуулук жана кредиттер боюнча көз карандысыз эксперт Бүбажар Абдыкадырованы чакырганбыз. Кутман күнүңүз менен. Саламатсыздарбы? Студияга кош келдиңиз. Алгач бул бүткүл дүйнөлүк акча топтоо күнүнүн маанилүүлүгү кандай жана Кыргызстанда кантип белгиленет экенин айтып койсоңуз. Бүткүл дүйнөлүк акча топтоо күнү 1924 Милан шаарында банктардын конгрессинде биринчи жолу жарыяланган. Былтыр 24 бул күндүн 100 жылдыгы болду. Быйыл 101 жыл боюнча белгиленип атат. Дүйнөдө 69 мамлекет белгилейт экен. 31 октябрда Кыргызстанда бул күн 2015 жылдан бери Улуттук банктын тарабынан уюштурулуп, түрдүү окуу жайлар, банктар катышып, ушундай маалыматты калк арасында таркатып, ушундай иш-чаралар алып барылат. Бул күндүн мааниси мындай. Келечекте акча маселеси боюнча жакшы жашоо үчүн ар бир адам, ар бир үй бүлө тапкан акчасынын кандайдыр бир бөлүгүн сактап, топтоп, анан ошол топтоо маданияты дайыма болуш керек. Ар бир адамда, ар бир үй бүлөдө. Акча топтоолор экономикага дагы, ар бир үй бүлөгө дагы чоң мааниге ээ. Ушул жерден жана акчаны топтоо жана үнөмдөө дегендердин айырмасы, инвестиция ошол эле. Анан булардын кайсынысы мындай натыйжалуу? Бардыгы эле натыйжалуу. Бардык нерсе керек, үнөмдөө дагы пайдалуу, акчаны топтоо дагы, инвестиция жасоо. Бирок бул финансылык абалдын 3 тепкичи, 3 деңгээли. Көп адамдар мындай ката кетирет, биринчи деңгээлден өтпөй туруп, дароо 3-чү деңгээлге аракет кылса, анда көп акчасын жоготушу мүмкүн. Тактап атканда, ар бир адамдын же үй бүлөнүн финансылык деңгээлинин абалынын 3 деңгээли бар. Биринчи деңгээл бул чыгашасы кирешеден көбүрөөк болсо. Мисалы үчүн, айлыгы 30 000 болгон адам бир айдын ичинде 40 000 сом чыгашасы бар болсо, бул адамдын абалы кандай десем, биринчи деңгээл деп коелу. Биринчи деңгээлде болот. Бул адам акча топтоого мүмкүнчүлүгү жок. Себеби тапкан акчасы ошол күнүмдүк жашоосуна жетпейт. Демек, бул адам карыз алганга мажбур болот. Кийинки деңгээл бул тапкан акчасы, кирешеси, мисалы үчүн айлыгы 40 000 сом, чыгашасы да 40 000 сом болгон адам, бул экинчи деңгээлде же экинчи тепкичте турат деп элестетсек. Анда 3-чү деңгээл бул кирешеси чыгашасынан көбүрөөк адам. Бул мисалы үчүн айлыгы 40 000 сом болгон адам бир айдын ичинде 40 000 сом болсо, чыгашасы 30 000 сом болсо, ошондо 10 000 сом айырма болуп атат. Ошол акчаны келечекке топтоп койсо, бул акча топтоо деп айтсак болот. Анан акчаны биз эмне үчүн топтойбуз? Келечекте кандайдыр бир чыгашалар болуп калышы мүмкүн. Кээде биз кандай чыгаша болот билбейбиз. Көп учурда билебиз. Мисалы үчүн, ар бир адам ооруп калышы мүмкүн. Албетте бизде соцфонд бар,
биздин мамлекеттик медициналык уюмдарда кайрылса болот дайыма, бирок ошого кошумча адамда өзүнүн мындай запас же резерв акчасы дагы болуш керек. Же болбосо балдары бар, жаш балдары бар үй бүлөлөр балдарын окутканга, мүмкүн өздөрү эс алганга ошого акча чогултуп, акча топтоп жүрүш керек. Финансылык коопсуздук жаздыкча деген түшүнүк бар, термин бар. Бул термин баягы автоунаада эгер автоунаа катуу бир жака кетип атып, сүүзүп бир нерсени аварияга учур болгондо автоматтуу түрдө ачылып чыккан жаздыкчага окшош нерсе болот. Ал нерсе адамды, ошо машинанын ичиндеги адамдарды куткарганга багытталган. Бул финансылык коопсуздук. Бул деген мисалы үчүн келечекте биз киришебизди жоготуп, мисалы үчүн жумушсуз калып же ооруп калып же бизнесибиз банкрот болуп калса, ошондо кыйналбай, карыз болбой жашаганга кандайдыр бир резерв акча чогултуп коюш керекпиз. Ар бир адамдын ошондой резерви же финансылык коопсуздук жаздыкчасында 6 айлык чыгашаларына барабар акча болуш керек. Анан ушул маселени инвестициядан мурун ушул маселени чечип алыш керек адам. Мен азыр көп мындай жагдайды байкап атам. Көп адамдар эми инвестицияга кызыккан бул жакшы. Бирок инвестицияга акчаны жумшаардан мурун 6 айлык чыгашаңызга тең запас акчаңыз барбы же жокпу? Ушул суроого жооп бериш керексиз өзүңүзгө. Өзүңүздүн алдыңызда ошондой максат коюш керексиз. Анан ошол акчаны чогулткандан кийин андан ашкан акчаны инвестицияга жумшасаңыз болот. Себеби инвестиция жакшы жагы да бар, жаман жагы да бар. Жакшы жагы инвестиция жакшы пайда алып келиши мүмкүн. Буну пассивный же пассивдүү киреше деп коебуз. Бул деген баягы кыргызда макал бар го, иштебеген тиштебейт деген. Пассивный киреше деген бул иштебесеңиз деле киреше алып бере турган мүмкүнчүлүк. Бирок минус жагы бар. Инвестициянын жаман жери. Инвестицияга жумшаган акчаңыз баардыгы толугу менен жок болуп кетиши мүмкүн. Себеби ал жерде тобокелдиктер да аябай жогору. Ошон үчүн биринчи маселе бул чыгаша менен киреше жок дегенде тең болуш керек. Андан кийинки маселе кирешеңизди чыгашадан көбүрөөк кылууга умтулуу. Анан ошол ашкан акчаны чогултуп, анан жок дегенде 6 айга сизге эгер кирешеңиз капкысынан азайып же жок болуп кетсе, ошол 6 айлыга жете турган сумманы чогултуп кармоо, андан сырткары, андан да ашкан акчаны анан инвестицияга жумшаса болот. Мен азыр байкап турган нерсе, ошондой 6 айлык резерви жок адамдар, үй бүлөлөр инвестицияга акчасын жумшап, андан улам ошол акчадан дагы кандай кол жууп калып атат да. Ошонусу жаман болуп атат. Сиз ушул онлайн консультацияларды дагы өтүп, бул боюнча көп мындай тренингтерди да өтүсүз да. Анан демек буларды кылыш үчүн адам эң биринчи киреше чыгашаларын эсептеш керек деген жөнөкөй эле эреже бар болуш керек. Ушуну канчалык аткарышат адамдар? Тилекке каршы аткарбайт көбү. Себеби чындап эле мисалы үчүн дептерге жазып жүрүш кыйын. Мен бир тыйынга чейин качан эмнеге акча короткон бардыгын эсептеп жазып жүрөм. Бирок мен анын үчүн мобилдик тиркемени колдоном. Мен мындай мобилдик тиркемелер аябай көп. Анан каалаган тилде платный бар, бесплатный бар, онлайн, офлайн иштегендери бар. Ошону жазып жүрсөңүз, жок дегенде 1 ай канча кирешеңиз бар, канча чыгышыңыз бар. Анан өзүңүздүн абалыңызды билиш керексиз. Кээде адам өзү байкабайт. Кирешесинен чыгашасы көбөйүп баратканын байкабай, анан билинбей акырын абалы начарлап кете берет. Ошону билиш керек. Анан кирешесинен чыгашасы канча суммага, канча сому аз же көп, ошону да билиш керек. Ошон үчүн ооба, финансылык сабаттуулуктун биринчи эрежеси баардык кирешелерди, баардык чыгашаларды жазып жүрүү.
Эң жөнөкөй кадам болгону менен муну аткарыш негизи башында бул адатты калыптандырыш сиз айтып атпайсызбы азыр ар бир тыйынга чейин жазам деп. Бирок ошону көнүп калып жазып мунун бир натыйжасын көргөнгө чейин муну ишке ашыруу оңойго турбайт болуш керек. ооба, такыр ошондой жазганды жактырбаган адамдарга дагы мындай кеңештер бар. Мен бир таанышым ошо ар бир немени жазбайт, ал мүмкүн болушунча баардык расходдорун, баардык чыгаша кирешелерин карта аркылуу алып барат дагы. Анан айдын аягында ошо мобилдик тиркемесинен выписканы алып алат да, ошонун негизинде анализдейт. Бирок жалпы эле жалпы да ошондой кылса болот. Демек ошо жана эң биринчи абалды өзүнүн учурдагы финансылык абалын Диагностика коюш керек. Ооба, өзүнүн мисалы үчүн бир жериңиз ооруп калса, доктурга барсаңыз, ал деле биринчи давлениеңиз ченеп көрөт, температураңыз ченеп көрөт, анан айтат эмне кылыш керек деп. Ошондой эле акча менен деле акчаңыздын, өзүңүздүн капчыгыңыздын, ден соолугуңузду ченеш керексиз, диагностика кылыш керексиз. Себеби көп учурда биз менин абалым жакшыбы, жаманбы, мен баймынбы, кедейминби деген сөзгө, суроого так жооп бере албайбыз. Ал үчүн бизге так маалымат, факт керек, цифралар керек. Ал үчүн ошондой учет алып барып жүрүш керек. Демек абалды билип алган соң, сиз айткандай жана 6 айга резервди түзүш керек. Бул план катары. Ооба. Андан ары анан инвестиция кылып мүмкүнчүлүктөрүн карап баштаган туура. Ага чейин инвестицияга карыз алып инвестиция кылгандарды угам. Бул такыр болбогон нерсе. Анан же болбосо кандайдыр бир өзү иштеп таап топтогон акча болсо дагы биринчи ошо резерв жасап койгула. Себеби акча топтоодо бул кандай ошо топтогон акча ишеничтүү жерге топтош керек. Мисалы үчүн банкка депозит ачып койсоңуздар, ал жерде келишимде так жазылып турат, жылына мынча процент кошуп беребиз деп. Инвестицияда сизге эч ким андай келишимди сунуштабайт. Себеби инвестицияга сиздерди чакырган уюм өзү дагы билбейт. Мүмкүн 100% пайда аласыз, мүмкүн эч нерсе албайсыз, мүмкүн ошол акча ошончо күйүп кетет. Ошон үчүн инвестицияга кирерден мурун биринчи өзүңүздөргө кандайдыр бир запас акча чогултуп алыңыз. Кээ бири алтын алып коет, кээ бири банкка акча чогултат, кээ бири мал алып коет, же үй алып коет. Бардык варианттардын өздөрүнүн плюс минустары бар. Аны салыштырып, бир эле ыкма менен эмес, бир нече ыкма менен акча чогулса, анда да жакшы болот. Ушу инвестиция боюнча анын мүмкүнчүлүктөрүн айтып жатканда тобокелчиликтерин да кошо эскерип жатпайсызбы? Кайсы инвестициянын түрлөрү азыр бизде көбүрөөк тараган, анан кайсыга көбүрөөк инвестиция кылып атышат азыр? Инвестицияларды мен байкашым боюнча инвестиция деген өзү эмне? Инвестиция кылганда кыймылсыз мүлк алып койсо болот. Мисалы үчүн үй алып коюп, ошол үйдү ижарага тапшырып, анан ошолдон киреше алсаңыз, бул дагы кирешенин пассивдүү кошумча булагы. Баалуу кагаздарды алса болот. Бирок баалуу кагаздарды ошондой дивиденд аласыздар, же болбосо облигация сатып алса, ал жерде тоже мындай кандайдыр бир киреше алат. Купонный выплаты деп коет, облигация алып койсо болот. Бирок бул жерде этият болуш керек. Себеби мен байкашымча, мына соц тармактарды ачканда эле лентамда ошондой инвестиция кылгыла андай мындай деген чакырык жарнамалардын 90% шылуундар. Себеби эл инвестицияга кызыга баштады. Аны көрүп, чыныгы инвесторлордун жанында шылуундар, алдамчылар жанында туруп алып эле, мисалы үчүн 10 жарнаманы көрсөм, бири чындап иштеп жүргөн ишкана, мамлекеттин көзөмөлүндө иштеп келет жаткан, калгандары бардыгы жасалма фейк жарнамалар, тилекке каршы. Инвестиция жасаардан мурун сиздер ошол сизге инвестиция сунуштаган ишкана Кыргызстанда каттоодон өткөнбү? Мамлекеттик органдар тарабынан көзөмөлдөө иштейби? Ошону караш керексиздер. Мисалы үчүн азыр аябай
мындай финансовый пирамидалар көбөйүп атат. Ал жерде бир гана юстиция министрлигинин каттоосу жетишсиз. Каттоосун көрсөтүп коет, бирок каттоо бул деген эмне? Чындап эле ушундай ишкана бар деген. Ошол ишкананын кандай иш алып барып атканын өзүнүн тиешелүү мамлекеттик органдар бар. Мисалы үчүн банктарды бизде Улуттук банк көзөмөлдөйт. Баалуу кагаздарындагы баалуу кагаздар рыногунда бизде Госфиннадзор деген уюм бар. Ошол мамлекеттик орган көзөмөлдөйт. Мына кече жакында эле чыкты. Ошондой баалуу кагаздарга элдерди алдап акчасын алган ишкана, ал ишкананын ошол Госфиннадзордун эч кандай лицензиясы жок эле иштеп жүрөт. Ошол лицензияны талап кылыш керек. Негизи ошо адистер менен сүйлөшүп көрүш керек. Анан ошо финансылык пирамиданын өздөрүнүн немелери бар. Кандайдыр десем, белгилери бар да, уже байкасаңыз болот башынан эле. Бул биринчи белгиси өтө жогору пайда. Экинчи белгиси бирөөнү ээрчитип кел деген. Себеби мындай чындап иштеген ишканаларда бирөөнү ээрчитип келеби келбеби ага таасир этпеши керек. Канчалык киреше алып келет. Демек ушундай белгилерден коптонуш керек. Сиз айткан документтерди текшериш керек, Жаштарга ошо акча топтоо маданиятын кантип үйрөтсө болот? Жаштарга ошол биринчи учет алып барып жүрүш керек дагы. Жаштарда көп мен мындай ушундай кеңешке мындай жооп угамын да. Өзүм эле мисалы үчүн айланамдагы бир туугандарым, балдары, студенттерге ушундай финансылык сабаттуулукка умтулгула десем, биз ошол учет алып барганда эмне пайда? Бизге ата энебиз баардык чыгашаларыбызды, окуубузду төлөп атса, жатаканабызды төлөп атса, аны түшүнө башташ керек. Жок дегенде. Себеби бизде Кыргызстанда мындай да, турмушка чыкканга чейин, үйлөнгөнгө чейин ата энеси менен бюджети бир болот дагы. Мисалы үчүн картошка канча турат, светке канча акча кетип атат, билбейт көбү. Анан бөлүм чыгып кеткенден кийин жаштар өз алды жашай баштаганда холодильник бузулуп калса каерге чалыш керек, светти өчүрүп койсо эмне кылыш керек, кайсы числолорду төлөш керек, ошону дагы билбейт да. Ошон үчүн өз алдынча жашоого жаш кезинен үйрөнүп, кызыгып, даярдык көрө бериш керек. Демек, булар мисалы ошо ата энеси берген акчаны деле сөзсүз эсептеп, башкарып, аны мындай өзүнө жеткендей баары бир эсепти жүргүзүш керек деген айтасыз. Ооба. Мисалы үчүн ошондо ата энеси менен бирге жашаган жаштын өзүнө болгон отчету мындай болуш керек. Менин кирешем мынча сом болду. Мисалы үчүн чөнтөгүнө там жол киресине ата энеси 5000 сом берген болсо, 5000 сом болду. Менин чыгашаларым деп өзү билиш керек. Менин окума мынча акча кетти, тамак ашыма, дарыланганыма мынча акча кетти, аны ата энем төлөдү деп. Себеби ошондо көрөт. Мисалы үчүн студент кезинде айына мынча чыгаша кетип атсасын, бул деген кийин өз алдынча иштеп жашаганда мага ошончо акча керек деп. Мисалы үчүн менде мындай окуя болду. Менин бир сиңдим студент кезинде ошо мен киреше чыгашаларды эсептеп жүргөн десем, эмне кереги бар? Ата энем ошо квартирада турат, квартирасын ата энеси түз эле өзү төлөп коет. Канча төлөгөнүн деле билбейт да, так билбейт эле. Анан кийин өз алдынча жашай баштаганда, окууну бүткөндөн кийин ага жумуш сунуштаганда, айлыгы ушунчалык аз экенин байкап алыптыр да, түшүнбөптүр да. Биринчи жумуш болгон үчүн сүйүнүп эле келишимге кол коюп иштей баштаганда, анан айлыгын алгандан кийин эч нерсеге жетпейт турбайбы дейт. Анан эмне макул болдуң мындай аз айлыкка дедим. Квартираңдын жарымына дагы каптабаса, эмне кереги бар эле мындай жумуштун? Десем, квартирасына канча кетип аткан, айына продуктка канча кетип атканын билген эмес да. Ошону кызыгып, бул жерде ата энелер дагы балдарына, балдар, бизде светке айына мынча кетет, тамак ашыбызга мынча кетет. Прям алардын мнениясын билиш үчүн эмес, алар хотя бы кабардар болуш керек да. Билип туруш керек. Кичинекей 5 жашар, 6 жашардык балдарга дагы биз силердин окууңарга мынчадан чогултатабыз, тамак ашка мынча акча кетип атат балдар деп тарбиялаш керек. Бул ошол маданиятты тарбия менен бериш керек.
Демек бул жана чөнтөк акчаны берип баштагандан тарта эле бала өз алдынча ошол акчаны башкарганга көндүрүү жана эсептегенге мындай акырындап ошол жаштан эле башташ керек экен да. ооба ошо мектеп окуучуга деле балам же кызым сенин китептериңе мынча акча кетти, мектебиңе мынча акча кетип атат, мындай кылайлыбы же мындай кылайлыбы. Мисалы үчүн бала телефон сураса, болуптур телефон алып берем, окууга мынча кетип атат, бул айда ала албайбыз, кийинки айда эмнеден үнөмдөсөк болот, сен эмне деп ойлойсуң деп ал дагы кандайдыр бир кадам жасап, ошол кандайдыр бир чечим кабыл алууга бир аз болсо да тартылып таразалаганды үйрөнүш керек. Ушул акчаларды топтоп атканда же үнөмдөп жатканда негизи эле балдар эле эмес, ошо ата энелерде деле мындай кандай каталарды кетиришет? Кирешеси менен чыгашасын теңби же бирөөсү азыраак бирөөсү көбүрөөк аны билишпейт. Анан кандай ката кетирет дагы, ошо инвестицияга шашылат. Инвестицияга чейин өзүнүн келечегине кичине акча чогултуп алып туруп, анан кирбестен сразу инвестиция деп, анан шылымдарга алданат. Ошону текшерип, конечно, 100% шылымдардан эч бир адамда мындай коргоо жок. Азыр барган сайын мына deepfake деген нерсе бар. Жакындарыбыздын видеосунун үнүн деле окшоштуруп кылат. Мен мисалы үчүн мен деле ойлогом 100% ушундай корголгон, бирок аракет кылыш керек. Жок дегенде мен ойлойм, мен где-то 90%ке өзүм коргой алам, себеби ушул эрежелерди билем, аларды сактайм. Бирок ким билет эми технологиялар өнүгүп атат. Бирок аракет кылыш керек. Жана инвестициянын бир атайын негизги эле тобокелчиликтерин эске алганда, анын ичинде инфляция шартында негизи акчаны инвестицияга салбай эле жөн гана топтоо же сактоо кылсакпы деген жарандарда бир суроо туулат да, ушул учурда кандай кеңеш бересиз? Инфляция жөнүндө сүйлөшсөк, акча чогултуп атканда сөзсүз инфляцияны эске алыш керек. Жөн эле мындай купюраларды ай сайын акчаны үйдө чогултсаңыз, бул жоктон жогору, бул деле жакшы нерсе. Бирок жөн эле сейфиңизде акчаны чогултуп берсеңиз, ал акчанын күчү кетет. Мисалы үчүн азыр Кыргызстанда 7-8, тегерек деп эсептесе 10%ке тең инфляция. Бул дегени бүгүнкү 1 сом кийинки жылы ушул эле күнү 90 тыйын болуп калат. Сатып алуучу күчүсү. Баалар көтөрүлүп атат. Инфляция бардык мамлекеттерде бар. Азыр дүйнө жүзүндө инфляция күчүп атат. Ошого жок дегенде ошол инфляциядан коргоп калыш үчүн банктарга аманат ачып койсо болот, депозит ачып койсо болот. Ал жерде көп эмес 11, 12, 13, 14%ке чейин үстүнө төлөп берет экен. Бул жок дегенде ошо инфляциядан коргоп, акчаңарды бир аз көбөйтүп чогултуп бергенге мүмкүнчүлүк берет. Эгерде кандайдыр бир диний көз караштарынан улам процент албай мен жөнөкөй банктарга акча чогултпайм десе, бизде ислам банктары да бар, Эко-исламик банк бар. Ал жерде тоже кардарларга сунуштайт, түрдүү аманаттардын түрлөрү бар. Ислам терезеси бар банктар бар бизде. Ошол банктарда дагы акча чогултса болот. Ал жерде дагы процент эмес, ал жерде ошо акчаңызды бергениңизди, сиздин акчаңызды алар айлантырып иштетет да, башка кардарларына карызга берип. Ошолордун тапкан кирешесинин кандайдыр бөлүктү акчаны ошо аманатчыларга, акчасын сактап топтогонго берген адамдарга дагы төлөп беришет. Ал жерде дагы инфляциядан коргойт. Андан башка мындай Кыргызстан шартында кандай мындай инструменттер көбүрөөк мындай жеткиликтүү же мындай коопсузураак деп эсептейсиз? Бардык тобокелчиликтерди башкарууда биринчи эреже бул түрдүү болуу. Сиздер билесиздер, Уоррен Баффет деген атактуу инвестор бар, дүйнөдөгү эң бай инвесторлордун бири. Ал киши бир жагынан бай болгону менен, экинчи жагынан аябай мындай кичипейил, жөнөкөй жашаган адам. Ошол киши айткан, эгер бир жерден бир жерге жумуртка алып барыш керек болсо, бардыгын бир себетке салбагыла.
бөлүп салган, не кладите все яйца в одну корзину деген ошого окшоп эле акча топтоп атканда, мисалы үчүн 30 000 акчаңыз бар болсо 10 000 сом банкка салып койсоңуз болот. Бизде банктар бардыгы, банк лицензиясы бар эле банк болсо, бардыгы бизде депозиттер Кыргызстанда камсыздандырылат. Бул деген сиз мисалы үчүн бир банкка акча салып койсоңуз, ал банк кандайдыр бир себептерден банкрот болуп калса, ошол акчаңызды сизге бизде ошо аманаттарды коргоо агенттиги бар, ошол төлөп берет, кайтарып берет. Ошол 30 000, 10 000 банкка салып койсоңуз болот, 10 000 мисалы үчүн кандайдыр алтындарды алып койсоңуз болот, кичинекей мындай алтын немелер сатылат, улуттук банктан сатып алып койсоңуз болот. 10 000 мүмкүн облигация сатып алып коесуз. Бирок бардыгын шылымдардан албай, ишеничтүү жерден алыш керек. Бирок ошону алганыңарда, алып койгонуңарда туура түшүнүш керексиңер. Мисалы үчүн акча топтоолордун мынандай мүнөздөрү бар да, ликвидность деген нерсе бар. Ликвидность канчалык тез акчага айланта аласыз. Бир жылы бизде Кыргызстанда ушундай нерсе болду. Алтын алып койсо жакшы болот деген сөздөн кийин баардыгы алтын алганда, анан 1-2 айдан кийин бизде эми биз айыл чарбага көп көз каранды болгон мамлекетпиз. Айыл чарбага жумуштар башталганда, акча керек болуп калганда алтынды сатайын деп барса эле арзандап кетти. Алтынды алган адам сабыр кылып 10-15 жылдан кийин пайдасын көргөнгө даяр болуш керек. Себеби алтындын баасы көтөрүлүп түшүп турат. Сизге гарантированный мындай кепилдиги бар киреше керек десеңиз, анда же банкка салып койсоңуз болот, аманат ачып, же облигация салып койсоңуз болот, же кандайдыр бир мамлекеттик баалуу кагаздарды алып койсоңуздар болот. Ал жерде пайдасы азыраак болот, бирок ишеничтүү, кепилдиги бар пайда. Анан ошол мен бул жерде негизи ушул акча топтоо жана инвестициялар жөнүндө сөз болуп атканда, Кыргызда мындай макал бар: алыскынын будайынан жакынкынын саманы. Менин түшүнүгүм боюнча, ошо проценттик кирешеси аз болсо дагы тез алган, ишеничтүү бул банктын депозиттери же болбосо облигациялар же мамлекеттик баалуу кагаздар, ГКВ деп коет. Ал жерде кирешеси азыраак, бирок точно колуңузда турган нерсе. Алыскын будайы бул инвестицияларга тиешелүү көбүнчө. Ошондо мен түшүнүгүм боюнча финансылык сабаттуу үй бүлөлөр, адамдар биринчи саманын дагы камдап туруп, андан кийин алыскы будайга дагы умтулуш керек. Келерки 6 айга запас акчаны чогултуп алып, бүгүнкү кирешелери чыгашаларынан көбүрөөк болгонуна аракет кылып, ошону камсыздагандан кийин келерки жок дегенде 6 айга жетерлик резерв, финансылык коопсуздук жаздыкчасын түзүп алгандан кийин анан инвестицияга дагы умтулса болот. Бирок дагы эле ошо инвестицияны биринчи текшерип, ишеничтүү маалыматтарды чогултуп, адистер менен кеңешип, анан иш түзүш керек. Чоң рахмат сизге, өтө иреттүү баарын айтып бердиңиз. Бизге бөлүнгөн убакыт да соңуна чыгып келатат. Демек эфир соңунда жалпы эле мындай акча башкарууда эмнелерди эске алыш керек, эң мындай алгачкы кадамдар жөнүндө айтып берип койсоңуз, анан тактайлы. Финансылык сабаттуулук керек. Мен кече бир жолугушууда болдум. Ал жерде Роберт Кийосаки деген жакшы жазуучу бар. Азыр деле мындай китептер чыгып жүргөн киши. Ал мындай сөзү бар экен: финансылык сабаттуулук өтө маанилүү. Финансылык сабаттуу адам өзүнүн жашоосун башкара алат. Эми 100% башкара албасак да, бул уже менин оюм. Көп нерсе ошол финансылык сабаттуулукка көз каранды. Финансылык сабаттуулукка кызыгыш керек, үйрөнүш керек. Негизги ошо эрежелерди, бүгүн талкуулаган эрежелерди аткарганга аракет кылсаңыздар бардыгы жакшы болот. Чоң рахмат сизге, убактыңызды бөлүп угармандарга пайдалуу маалыматтарыңыз менен бөлүшкөнүңүзгө ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу Жамааттык медианын көрөрманы жана угарманы, сиз Эл Субол программасынын кезектеги көрсөтүүсүн көрдүңүз. Бул жолу биз акчаны сактоо жана инвестиция кылуу маданияты тууралуу сүйлөштүк. Суроолорго экономист, финансылык сабаттуулук жана кредиттер боюнча көз карандысыз эксперт Бүажар Абдыкадырова жооп берди. Эфирди мен Айгерим Кулатбекова алып бардым.
Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз. Аймак, айыл чарба, билим берүү, ишкерлик, инновациялык долбоорлор, өлкөнүн жана инсандын өнүгүүсү жамааттык медианын эл собол программасында ар шаршемби 13:00 жана жума 12:00. Бизге Facebook, YouTube'дагы жамааттык медиа баракчалары аркылуу кошулуңуз. Ошондой эле аймактардагы жамааттык медиа радиолорунан угуңуз.